Кечки Америкадан репортаж. Бул балдар үчүн жөн эле коомдук площадка ойной турган. Көрсөтүп коеюн. Бул жөн эле бекер эле, коомдук эле. Обычный эле үйлөрдүн ортосунда турат да, мынакей. Могул балдарга чурка ойной турган атайын темирлер. Мына биринин да кыры жок, бурчу жок, бүт балдар үчүн ыңгайлаштырып жасалган. Мына могу качелялар. Могу эме полу, бул могу резинкадан, резинкадан. Бала кулап кетсе бир жери оорубайт. Эми бул качеляларды көрүп койгула. Мына бир да кыры жок. Бүт мына качелялар момундай, монун баары чынжырдан. Кокус балага тийип кетсе кыскасы катуу тийбейт да. Биздикинде болсо моолордун баары темирден, ноолун баары темирден. Балага келип тийгенде бир жерин талкалай сындыра сүзөт. Бул өтө коопсуз мынакей. Бүт чынжырлары менен бүт баардыгы жашынакай кара, канча кыдырата. Эми бала деген бала да, бирок бул жерде эмнегедир балдар таптаза ойнойт, чачпайт. Азыр кечки саат 8:30 болуп калды, 9:30 болуп калды. Ошондон эч ким жок да келдик. Бирок күндүз деле ушундай көрүнүш мына таптаза. Мынакей балдар үчүн горкалар, мына кара. Мынакей балдар тепкичтер менен чуркап ойнойт. Бу жерде бүт атайын оюнган, ылайыкташтырылган. Бүт барды. Мынакей. Кыскасы бүт бардыгы балдар үчүн жасалган да. Адам үчүн өтө коопсуз жана ыңгайлуу. Мынакей. Тигил жерде теннисный корт, жерде теннисный корт. Теннисти жаңы эле балдар менен ойноп эсалдык. Мына карачы. Биринде талкалап кетмей жок, сындырып кетмей жок. Мына бүт бары таптаза, таптаза. Муну атайын деле бирөө келип сүртпөйт. Болгону ушундай колдонушат да. Мынакей скамейкалар, отурасың. Могул жерде болсо күндүзү фонтанды атып чыгат, могул жерден суу атып чыгат. Азыр кечкисин токтотуп коюшту. Балдар чурка ойнойт. Мына могул тешиктерден дагы фонтандар атып чыгат. Анан балдар ушул жерде ойношот. Ай, ызы чурчуркашып ары бери. Мынакей. Бул атайын канатный оюн. Буларга балдар жармашып, тырмышып чыгып ойношот да. Анан жерге түшүп кетпей, мындан басып, кыскасы өзүнчө бир эстафета кылышат да. Мынакей. Бүт жуп-жумушак бассаң. Тигине бул уже чоңураак балдар үчүн селкинчектер. Кана элдер отуруп бир селкинч көрөлү. Мына бул өтө коопсуз селкинчектер. Мынакей. Чынжырлар менен эч кандай бир жерин коксатып алам деп балдар бирин-бири сүзүп алып, же болсо кулап кетип, же ушундай бир кокустатып кырсыктатат деген эме жок да. Бүт. Могул караңгы отпой. Мына могу кыскасы көрүнүп атса керек, бул резинкадан мынакей. Бул сага тийсе дагы, күүлөнүп келип сага тийсе дагы оорутпайт да. Бул мына. Мынакей. Кичинекей балдар үчүн болсо мындай жасап коюшкан. Мына баланы мынтип отургузат дагы. Кыскасы азыр мен свет менен тартып коеюнчу. Мына свет менен тартканда жакшыраак көрүнөт экен. Мынакей, бер болсо кичинекей баланы отургузуп коет, карманып отурат, селкине берет. Эч бир мынакей өтө коопсуз. Мынакей жанагы мен айтып аткан резинкалар менен мынакей бул отурат дагы, селкине берет. Мына чынжырлар менен. Мына жакта. Телефон кандай келбейт. Мактаган эмес, күйгөнүмөн да, күйгөнүмөн. Эмне биз ушуну өзүбүз кыла албайбызбы? Кыргызстанда эмне ушуну кылса болбойбу? Болот да. Монун эмнеси кыйын? Монтип бактарда отургузуп, чөптөрдө отургузуп, суу кенен бизде, суунун мекенибиз. Эмнеси кыйын? Ушуну биз кыла албайбызбы? Кыла алабыз, кылгыбыз келбейт. Уурдайбыз, андан көрөк. Монтип бирөөгө площадка жасагандан көрөк, өзүңдүн үйүңө моунун колун кесип жумуп кетип, анан үйүңө барып тагып алган артыгыраак көрүнөт да биздин элге. Анан кийин айткандын ооз жаман, көргөндүн көз жаман болуп. Мына ушундай жерге келип балдар менен отуруп эс алып жылгаганга эмне жетсин айтып атчы. Кечке ойноп, анан чарчап суусаган мына мусорный бактар турат да. Мына элдер мусор калады, ушул бочокко коюштайт да. Кечке ойноп чарчап келесиң. Анан момундай эме бар.
Бастан суу чыгат. Көрүнүп атабы? Таптаза, сонун, керемет. Кыскасы, мына ушундай бүт шарттар адам үчүн жасалганда таң калам, эмнеге мынча таза, эмнеге элдер какырып түкүрбөйт, эмнеге мындай аң сезим башкача да, эмнеге? Эмнеге айтпачы, эмнеге? Мына эң чокуна чыгып алыпсың го, ушундук. Кана түшчү ушун менен көрөйүн, айлап. Кана тарзанкабы бул эмне? Ой, ушундук. Резина, потому что если бала чыгып кетсе, Мына ушинтип көрүнүп резина, потому что если бала түшүп кетсе, монтип орбойт.